чогулганыбыздын максаты бул ошол депутат айымдар, анан кийин мурдаңкы чакырылышында депутат аялдарын чакырганбыз. Андан сырткары ошол гендер боюнча биздин кеңеш бар, ошол мүчөлөрү баягы негизи саясатта жүргөн айымдарды чакырдык да, себеби селекцияда болгон мынау аябай коркунучтуу, үрөйдү учурган жаман окуя болбоду. Ошолордун туугандарын, Аселдин туугандарын атайын чакырдык. Ушул жерде карап, ушул жерде бир чоң чечимдерге келели деп чечтик. Биринчиден, вообще эле негизи Кыргызстанда зомбулук эмнеге көбөйүп атат, эмне кылышыбыз керекпиз депчи. Мына азыр мен соцкомитетте өзүм мыйзам долбооруму азыр айтып колдоо таап чыктым. Андан сырткары биз коомдо эмне иш кылышыбыз керек? Анан бул селекция боюнча өзүнчө карап туруп, органдар каякты карап аткан, тиешелүү органдар, соц тармакта органдар, пробация каякты карап аткан, милиция каякты карап аткан, прокуратура, сот. Эмнеге бир кыз ушунчалык деңгээлге жетип калгычайын канча арыз жазган болсо дагы ушундай бир жаман окуяга дуушар болду. Биз аягына чыгып, керектүү ошо резолюция эме кылып, керектүү органдарга ушундай талаптарды коелу деп атабыз. Себеби биз реакция кылбасак, биз ушул эл тандаган айымдар ушундай учурда керектүү деңгээлдеги реакция кылбасак, анда кайсы аял бизге ишенет экинчи?